Бишкекте Ички иштер министрлигинин полковниги баңгизатын сатып жаткан жеринен кармалды. Оштун Араван районундагы массалык мушташка шектелип, 13 адам сурак берүүдө. Алардын 4-өө 2 айга камакка алынды. Өкмөт башчы Кубатбек Борунов партияларды парламенттик жарышта элдин ынтымагына доо кетирбөөгө чакырды. Башкы прокуратура маалымат каражаттарындагы интернеттеги билдирүүлөрдөгү шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча 26 ишти тергөөгө алды. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо учурунда стратегиялык объектилерди коргоо тапшырмасын берди. Ушул жана башка кабарлар менен программабыздын биринчи бөлүгүндө толук тааныштырабыз. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, саламатсызбы? Бишкекте Ички иштер министрлигинин полковниги баңгизатын сатып жаткан жеринен кармалды. Ал башкалардан алынган 1,5 килограммдык баңгизатты сатканга аракет кылган. Баңгизатынын жалпы суммасы 581 миң сомду түзгөн. Кармалган жаран ийимдин баңгизатты мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүү кызматынын Чүй облустук бөлүмүнүн полковниги экени айтылды. Бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иши Кылмыш кодексинин 267-беренесинин негизинде катталган. Кармалган полковник УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Оштун Араван районундагы массалык мушташты чыгарган деп шектелген 13 адам аныкталды. Бул тууралуу Ош милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында 13 кишинин 9-у ооруканаларда дарыланып жатышат, ал эми 4 шектүү 2 айга камакка алынды. Мындан тышкары окуяга тиешеси бар делген 2 шектүү изделүүдө. Учурда иш боюнча 30дан ашык адам сурак берип жатат. Айта кетсек, 20 сентябрда Араван районунун Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жаткан чоң чатак чыгып, 12 киши ар кандай жаракат алган. Мушташ Мекеним Кыргызстан жана биримдик партияларынын тарапкерлеринин ортосунда чыкканы айтылган. Эки партия тең муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышкан. Өкмөт башчы Кубатбек Борунов онлайн басма сөз жыйынында саясий партияларга кайрылды. Анда партияларды парламенттик жарышта элдин ынтымагына доо кетирбөөгө чакырды. Өкмөт башчы Аравандагы окуяга күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазага тартыларын белгилеп, шайлоо туруктуулукка шек келтирүүгө татыбай турганын айтты. Азыркы таптагы өлкөбүздүн өнүгүшүнүн бирден бир шарты коомубуздагы туруктуулук. Азыркы муун ушул эркиндикти, ушул туруктуулукту баалап, барктап сактоого милдеттүүбүз. Эч кандай шайлоолор стабилдүүлүктү бузганга татыбайт. Аравандагы окуянын бардык күнөөлүүлөрү өлкөнүн тиешелүү мыйзамдарына ылайык тиешелүү жазасын алат. Шайлоо кампаниясына катышып жаткан саясий партиялардын өкүлдөрүнө дагы бир жолу кайрылам. Жарандык позициябызды туура кармап, өздүк кызыкчылыктарды өлкөнүн кызыкчылыгынан жогору койбой, бири-бирибизди сыйлап, эч кандай чагымчылык калтырбай, бардык иш-аракетиңиздерди мыйзам чегинде алып барганга чакырамын. Айрыкча элдин ынтымагына доо кетирбешибиз керек. Башкы прокуратура массалык маалымат каражаттарында социалдык тармактарда шайлоодогу мыйзам бузуулар жөнүндө жарыяланган маалыматтарга мониторинг жүргүзүп жатат. Учурда интернетте жарыяланган 55 маалымат текшерилип, алардын 26сы боюнча фактылар, кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов менен өткөргөн кеңешмеде билдирди. Азыркы учурда жалпыга маалымат каражаттарындагы интернеттеги билдирүүлөргө жана жарыяланган материалдарга мониторинг жүргүзүү улантылууда. Өткүрбек Жамшитов жогорку шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү маалында мыйзамдуулукту камсыз кылуу максатында бардык облустарда жана Бишкек, Ош шаарларында башкы прокуратуранын штабтары түзүлгөндүгүн билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев менен шайлоого даярдык маселесин талкуулады. Анда президент шайлоо учурунда коомдук саясий абалды туруктуу сактоо, стратегиялык объектилерди коргоо тапшырмасын берди. Орозбек Опунбаев парламенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилинде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча УКМК, ИИМ жана башкы прокуратуранын биргелешкен иш-чаралар планы даярдалганын айтты. Президент шайлоо процессин уюштурууда коомдук коопсуздукту камсыз кылуунун өлкө аймагына экстремисттик жана террористтик уюмдардын мүчөлөрүн киргизбөө максатында чек ара тилкелерине көзөмөлдү күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.
Алдыдағы парламенттік шайлоого катышуу үчүн 3.523.532 кыргызстандык катталды. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында бул 2015 жылдагы парламенттик шайлоого салыштырмалуу 762.735 адамга көп. Башкача айтканда шайлоочулардын саны 27,6%га өскөн. Айта кетсек, мыйзам боюнча шайлоочулардын эң акыркы тизмеси шайлоого 10 күн калганда жарыяланат. Быйыл парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Жол эрежесин бузуп, камерага түшүп, айып пул төлөбөй жүргөндөр чет өлкөгө чыга алышпайт. Ош шаарындагы салынып жаткан жаңы жол тургундар ортосундагы араздашууну жаратты. Бирок кошуналардын чыры негизсиз экенин мэрия өкүлдөрү билдиришүүдө. Аш тойлорду өткөргөндөргө көзөмөл күчөтүлдү. Баш ийбегендерге айып пулдун өлчөмү көбөйтүлөт. Австралияда 380 дельфин жеке боюн уруп өлдү. Дагестандын түрмөсүнөн жер астынан өткөл казып, 10 жылдан 14 жылга чейин соттолгон 6 киши качып кетти. Жол эрежесин бузуп, камерага түшүп, айып пул төлөбөй жүргөн айдоочулар арбын. Бирок алар эч качан жазадан кача албайт. Тескерисинче маселелери күчөйт. Анткени айып пулду 1 ай ичинде төлөбөсө, анда туум жүрө баштайт. Ал эми туумдун көлөмү айып пулдун өзүнүн көлөмүнө жеткен күндө, башкача айтканда 3 айдан кийин иш сотко өтөт. Ал тургай айып пулду төлөбөгөн айдоочулар чет өлкөгө да чыга албай калышы толук ыктымал. Айдоочулардын көбү Коопсуз шаар камерасына түшкөн айып пулду 15 күнгө чейин төлөсө 50% төлөм менен, ал эми андан ашса 1 айга чейин толук төлөөрүн билгени менен 1 айдан ашкандан кийинки кадамдарды билбегендер көп. Эгерде 1 ай ичинде айып пул төлөнбөсө, андан кийин 3 айга чейин айып пулга туум кошула баштайт. Ал эми 3 айдагы туумдун көлөмү айып пулдун өзүнө жетет да, 3 айдан ашкандан соң жол коопсуздук кызматкерлери ишти сот аткаруучуларга өткөрүп берет. Бул учурда соттун дагы өз укуктары бар. Алар айдоочуга ар кандай чектөөлөрдү коюшу мүмкүн. Мисалы, мамлекеттик органдардан паспорт же маалымат каталууда чектөө коет. Иш сотко өткөндө автоунааны сатууда кыйын болуп калат. Башкача айтканда, айып пулду төлөмөбөйөн айдоочу темир тулпарын сата да албайт жана башкага да каттай албайт. Мындан сырткары, эгер айып пул төлөбөгөн айдоочу мамлекеттик кызматтарда эмгектенсе, иштеген мекемесине эскертүү кагаздары жибериши мүмкүн. Мындай айдоочулар айып пулдан кутулмайын чет өлкөгө да чыга албай калышы толук ыктымал. Сот органдары өздөрүнүн тийиштүү чараларын, тийиштүү чечимдерин кабыл алат. Ошол чечимдерде, мисалы үчүн, ошол эле автоунаага баягы арест коюшу мүмкүн, орусча айтканда. Ошол эле унаанын ээсинин мүлкүнө чектөө коюшу мүмкүн, же болбосо жанакы сырткы мамлекеттерге чыгуусуна, жана банктык эсептерине, ошол эле учурда мүлктөрүнө багы чектөөлөрдү, аресттерди коюшу мүмкүн да. Жол жээгиндеги 3 буттуу көчмө камералар кырсык көп катталган кооптуу аймактарга коюлат. Анда жол коопсуздук кызматкерлери менен макулдашып, Вега компаниясынын операторлору кароочулук милдети менен бирге эреже бузууларды каттайт. Андан тышкары кайгуул кызматынын өкүлдөрү да бар. Азыр алар Коопсуз шаар долбоору туташтырылган электрондук планшеттер менен иштейт. Рейд учурунда мындай күндөрү деле автоунаанын артынан кетип бара жатып, анын номерин терип, айып пулунун мөөнөтү өткөн-өтпөгөнүн планшеттин жардамы менен текшерип коюшат. Мындай учурда унааны айып короого киргизип коюуга толук укугу бар. Коопсуз шаардын экинчи этабы боюнча жалпы республиканын баардык областтарында, шаарларында коюлат. 306 жерге каралган. Мунун ичинен 40 аппараттык программа комплекс бул көчмө аппараттары. Ошол эле учурда биздин башкармалык тараптан баардык авариялык абал көп катталган жерлер аныкталып, алар багы кароодон өтүп, тийиштүү жол белгилери, тийиштүү жол сызыктарын баары дайындалган. Азыр этап менен ошол аныкталган жерлерге коюлат. Бүгүнкү күндө шаар ичинде ошол перекресттокто ошол жол кесилиштерде азыр учурда тесттик режимде иш алып баратат. Жол эрежесин бузгандыгы тууралуу айып пулдун кагазы келген күндөн тарта автоунаа ээси аны жарым айдын ичинде төлөшү керек. Анткени 15 күн ичинде төлөгөн айдоочуларга айып пулдардын көлөмдөрү 50%га азайтылат.
Эгер ал убакыттан ашып кетсе, анда айыпты толук төлөөгө туура келет. Айтор мыйзам боюнча айдоочу бул милдеттин 1 айдын ичинде кутулушу керек. Айыппул 1 айдын ичинде төленбөсө, ага бир күндө 1% туум чыга баштайт. Мисалы, бир күнгө 10 сом. Эгер айыппулдун көлөмү 1000 сом болсо, 3 айдын ичинде ага 1000 сом кошулуп 2000ге жетет. Же болбосо айыппулдун өлчөмү 5500 сом болсо, ага 3 айда ушундай эле сумма кошулуп 11000 сомго көтөрүлүп кетет. Мен нарушение болуп төлөш керек да. Если нарушение төлөш керек, туура эле. Правильно же? Конечно. Билесиз, маалыматыңыз барбы? Билбейт. Мына төлөө койсо пеня кошулат да. Кандай төлөбөйсүз? Төлөдүңүзбү же төлөгөн жоксузбу ошо? Төлөгөнбүз. Ошону төлөбөй койсо эмне болот азыр? Төлөбөй эле жүрө берсе болот деп айтып атышат. Билбейм аны. Белгилей кетсек, 50% жеңилдик каралбаган эреже бузуулар да бар. Алар жол эрежесин одоно, адам өмүрүнө коркунуч жаратып бузгандар. Мисалы, жол кырсыгына себепкер болгондор машинаны мас абалында башкаргандар. Автокөлүктүн айнегин караңгылатып айдагандар. Жолдун каршы тилкесине чыккандарга 50% арзандатуу берилбейт. Алар айыппулду 15 күндүн ичинде болсо дагы толук көлөмдө төлөөгө туура келет. Илья Санарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Ош шаарындагы салынып жаткан жаңы жол тургундар ортосундагы араздашууну жаратты. Жакында эле ал жол салынып баштаганда коросунун мыйзамсыз бузулганын айтып, Эрнис Сулайманов маалымат жыйынын берген болчу. Бүгүнкү күндө анын айткандары чындыкка дал келбей тургандыгы айтылып, коңшу жашаган тургундар ортосунда пикир келишпестиктер жаралган. Ал эми салынып жаткан жол мыйзам чегинде жүрүп жатканын шаардык мэрия өкүлдөрү белгилейт. Толугураак кабарчыбыз баяндайт. Шаарындагы Достук кичи шаарчасындагы бул көчө мындан бир аз убакыт мурда шаардык бийлик тарабынан салынган. Анын ордуна буга чейин тосмо тосулуп, бак тарактар отургузулган. Бирок азыр алардын баары кыйылып тазаланган. 17-сентябрь кечеги 85-көчө боюнча бүгүн техникалар келип, азыр 15-20 машина шагыл келип, төгүү техника иштери жүрүп жатат. Тургундардын айтуусу боюнча аталган номер 85-көчө буга чейин деле бар болгон. Бирок жолдун ордуна бак тигилип, көп жашоочулардын башкы көчөгө чыгуусуна түйшүк жаратып келген. Биз деле бул жол ачылганга чейин балдарыбыз мектепке каттайт, өзүбүз жумушка барабыз. Башка сырткы жогору жактагы көчөдөн көрстан дарылап өтүп туруп, бирөөнүн эшиги кычык жерден өтүп барып келип каттачубуз да. Эми жолубуз ачылып калды. Кудай буйрса эми балдарыбыз деле ушу түз жолдо каттап ишке барабыз деп сүйүнүп отурабыз биз дагы. Тургундар жаңы жол салынганга чейин бул аймактагы даректерди табуу кыйын болгонун айтышат. Бул өзгөчө тез жардам кызматын чакырган учурда олуттуу түйшүк жаратчу. Менин балам группада түнү саат 2-де скорый чакырса, мына ушул жерди таба албай, мына 84-түнчү көчө экен ушул жер. 85-ci көчө экен, 84 биягында, 86 биягында, ортодо экен. Ушулдан айланып отуруп анакта мектепке барып, кичине жаш балдары бар. Ушулар ошол жерден скорыйны алып келип атты, группада. Эми мына ар кандай неме болот экен, жаш балдарга скорый чакырат экен, кары картаңдарга эмне кылат экен, ушундайда бул жол керек экен. Ар жагынан жол керек экен. Балдарыбыз мектепке барганда кыйналат, дылай таштарды басып өтүшөт мына жерде. Ошол эми кече ошо Ош шаарыбыздын башчысы, шаардын мэри Талайбек Сарбашев башчылыгында туруп, ошолар жардам менен жолубуз ачылды. Ошол инсандарга чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Жаңы жолдун салынуусу тургундар ортосунда пикир келишпестиктерди жараткан. Анткени жолдун ордун бакка айланткандар колдорунда мамлекеттик акт китеби бар экенин айтышып, дарактардын кыйылып, тосмолордун алынышы шаардык бийликтин мыйзамсыз аракети болду дешүүдө. Мынау жол турушу керек. Мына генплан боюнча чыккан жок да бу жер. Бер бүтүн фальсификация. Фальсификация. Вот документ. Мен жергиликтүү өзүм сүйлөшөм барып, мына жерде тегтен барды. Bunun milisine bir güyosu var. Nezakonlu mağazadan güldürgen bardığın. Özü akşa caldap bardığın deme kaldırıp. Al boyunca prokuratura seçeten. Men film полиция бергем да, аз ушак кеттим азда. Аталган номер 85-көчөнү ачуу боюнча буга чейин бир топ жергиликтүү тургундардан кайрылуу түшкөн. Жер тилкеси мэрияга караштуу экени, ал эми аны салуу чечими 1991-жылы Ош шаардык кеңешинин депутаттары тарабынан бекитилгени маалым болду. Пятилетка айылынын 85-көчөнүн уландысын ачуу боюнча бир эмес бир нече жолу ошол ээлеп турган ээлерине Сулаймановторго
эскертүүлөр берилген. Биз эмненин негизинде 91-жылы эл депутаттар кеңешинин 15 январдагы номер 9 чечимине ылайык генпланда ал жер 12 метрлик жол каралган. Биз ошол жолду ачуу боюнча сиздер айткандай 4 жылдан бери аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы ушундай ар кандай жол кылып туруп сот болуп атат, башка болуп атат. Хорошо, сот болуп атат. Бирок соттон бизден официальный бүгүнкү күндө сот болуп атат. Ал ишти токтотуп тургула, генпланды өзгөртөбүз деп келген эмес да. Биздин иш аракеттер боюнча прокуратура 18 сентябрь 2019 жылы буйрук чыккан ошол жолду ачуу боюнча. Бирок ошол ишти ачуу боюнча бул Сулаймановдор бизди мэрияны сот прокуратурага берген. Прокуратура өз иштин аткарып туруп биздин реакцияны, биздин действияны баардыгы туура деп берип атат. Учурда Достук кичи шаарчасындагы номер 85-көчөнүн курулуш иштери аягына чыга элек. Бирок жогоруда айтылган нааразычылыктар каралбайт, анткени жаңы жолду салуу мыйзам чегинде жүрүүдө. Жалпысынан Ош шаарында ушул сыяктуу мыйзамсыз ээленген тилкелерди кайтаруу боюнча 10дон ашуун иш сотко өткөрүлүп берилген. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Программабызды эл аралык кабарлар менен улантабыз. Махачкаладагы номер 2 түзөтүү колониясынан 10 жылдан 14 жылга чейин соттолгон 6 киши өткүл казып качып кетишти. Алардын ичинен 4-өө маңзат, 2 киши өлтүрүү айыбы менен кесилген. Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко президенттик кызматка расмий киришүү үчүн ант берди. Бирок азем жашыруун түрдө болуп өттү. Австралиянын Тасмания арал штатында бул жол менен 380 дельфин жеке боюн уруп өлдү. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктар менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Орусиянын тергөө комитети Махачкаладагы номер 2 түзөтүү колониясынын кызматкерлерине карата шалакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалыматка ылайык Шамхал айылында жайгашкан түзөтүү колониясынан 10 жылдан 14 жылга чейин соттолгон 6 киши өткөл казып качып кетишкен. Алардын ичинен 4-өө маңзат, 2 киши өлтүрүү айыбы менен кесилген. Качкандардын арасында маңзат үчүн кармалган тажикстандык Шамиле Бойматов менен Махмат Расул Машрабов да бар. Соттолуучулар өткөлдү 1 жыл бою казышкан. Учурда аларды издөө иштери жүрүп жатат. Орусиянын түзөтүү жайларында 7000ден ашуун тажикстандык бар. Соңку жылдары орус басылмалары тажик жарандары терроризм жана экстремизм айыбы менен кармалганын кабарлашууда. Алардын бир бөлүгү Тажикстанга экстрадиция болсо, бир бөлүгү орус түрмөлөрүндө жазасын өтөп жатат. Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко президент кызматка расмий киришүү үчүн ант берди. Бирок ант берүү аз эмес жашыруун түрдө болуп өттү. Анткени ак үй инаугурация тууралуу эч кандай маалымат берген эмес. Президент Лукашенко ант берүү аземинен кийинки сезимдери тууралуу Белта басылмасына айтып берген. Анда ал бүгүнкү күн өзгөчө салтанаттуу экенин айтып, Беларусь эли үчүн кызмат кылууга сыймыктануу менен киришип жатканын белгилеген. Ушул эле күнү Минскиде Александр Лукашенконун инаугурациясына каршы чыккан кишилерди милиция суу бүркүп таратты. Кечке маалы күбөлөр Беларустун борборунда ок атылганын, митингге чыккандар кармалганын кабарлашты. Интерфакс агенттиги ок асманга атылган болушу ыктымал экенин жазды. Азаттыктын Беларусь кызматы Минск Баатыр шаар айкелинин жанында 7000ге жакын киши чогулганын билдирди. Ал жерге кара камуфляжчан белгисиз адамдар келип, демонстранттарды кармап кеткен. Бул арада нааразычылык акциялары Беларустун башка шаарларында да өттү. Могилевдо жүздөгөн киши жүрүш жасады. Алардын жолун милиция жана атайын бөлүктүн кызматкерлери турушту. Витебскиде ушундай эле жүрүштө күч түзүмдөрү менен кагылышуу болду. Весна укук борбору билдиргендей, шаршембиде Беларуста жалпысынан 150ден ашуун киши кармалды. Казакстан өлүм жазасын алып салган эл аралык протоколго кошулду. Бул тууралуу Тышкы иштери министрлигинен билдиришти. Казакстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Кайрат Умаров өлүм жазасын жокко чыгарган жарандык жана саясий укук жөнүндөгү эл аралык пакттын 2 факультативдик протоколуна кол койду. Өлүм жазасын жокко чыгарган эл аралык протоколго кошулуу чечими кабыл алынганын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев дагы өзүнүн Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында сүйлөп жатып билдирген. Ал Казакстан жалпы негиз болуп берген жашоо укугун жана адамдык ариетти колдой турганын белгилеген. Ташкент шаарынын Үчтепе районунда коронавирустун белгилери байкалган бейтаптарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү борбору ачылды. Маалыматка караганда борбор беришен ишкерлердин жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен ачылган.
1000 кишиге ылайыкташтырылган медициналык жай алгачкы иш күнүндө 50ден ашуун бейтапты кабыл алды. Ушул тапта борбордо 72 киши иштеп, алардын ичинен 60 кызматкери, дарыгерлер жана медайымдар, калганы ыктыярчылар деп айтылат билдирүүдө. Соңку маалыматтарга караганда Өзбекстанда коронавирус жукканы аныкталган бейтаптар 54 миңге жакындады. Алардын 445-и көз жумган. Австралиянын Тасмания аралы штатында болжол менен 380 дельфин жээкке боюн уруп өлгөн. Маалыматка ылайык Австралия тарыхында мындай масштабтуу окуя болгон эмес. Бир нече күн ичинде 470 дельфин жээкке чыгып калган. Жээкке чыгып калгандардын 50-син гана сууга түшүрүүгө мүмкүн болгон. Куткаруучулар дагы 30-ун аман алып калуу аракетин кылышууда. Айта кетсек, 2018-жылы Жаңы Зеландияда 200 чамалуу дельфин гриндер жээкке боюн уруп өлгөн. Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккандардын саны өсүп баштады. Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 вирусунун жаңы 127 учуру катталды. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлайт. Алар Бишкек шаарында 19, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 38, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 4, Жалал Абад облусунда 20, Баткен облусунда 29 учур. Жалпы өлкө боюнча коронавирус жуктургандардын саны 45757-ге жетти. Ал эми 24 сентябрга карата COVID-19 илдетинен каза болгондордун жалпы саны 1063 адамды түздү. Республикалык штаб массалык иш-чараларды жана тойлорду өткөргөндөргө көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасын берди. Көзөмөлдү жергиликтүү бийлик органдары, тиешелүү мамлекеттик органдар жүргүзөт. Ошону менен катар баш ийбегендерге айыппулдун өлчөмү көбөйтүлөт. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына таянып, айрым райондордо коронавирус жана өпкөсү сезгенгендер көп катталып жатканын айтты. Ал тойлорду жана башка массалык иш-чараларды өткөрүү боюнча абал өзгөрбөсө, өкмөт мыйзамга лайык башка чараларды кабыл аларын эскертти. Кыргызстанда доллардын курсу жогорулап жатканына байланыштуу Улуттук банк интервенция жасады. Банктын маалыматына караганда валюталар рыногуна 5,8 миллион доллар сатылды. Бул сентябрь айында жасалган экинчи интервенция. Улуттук банк 9 сентябрда 6 миллион 600 миң долларды сатыкка чыгарган. Ушуну менен Улуттук банк жыл башынан бери 11 жолу интервенция жасап, жалпы 238,6 миллион доллар сатты. 24 сентябрга карата Улуттук банктын расмий курсу 79 сом 34 тыйын деп белгиленди. Бирок акча алмаштыруу жайларында 1 доллар 80 сомго чейин чыкты. Биздеги жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүүсүнө көз салуубузду улантабыз. Нур телеканалынын жаңылыктарын интернеттен да көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлүүдө. А мен болсо сиздер менен коштошом. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.